Баткенде 33 жаштагы жаранды келинчеги менен эки кайнагасы өлтүрүп жиликтеп жашырышкан. Маркумдун туугандары нааразы. 17 октябрь күнү Баткен районунун Бужум айылында өмүрү кыйылган 33 жаштагы Жигитали Темирбаевдин өлүмү боюнча жакындары маалымат беришти. Бул тууралуу Турмуш басылмасына жазып чыкты. Маалымат кылайык, туугандары алгач Жигитали Темирбаевдин жоголгондугу тууралуу WhatsApp аркылуу маалымат таратышкан. Андан соң Баткен Рипке жоголгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Эл менен тиешелүү органдар биригип Темирбаевди издөөгө чыгышкан. Тилекке каршы анын денелери бир нече бөлүккө бөлүнгөн абалда табылган. Кылмышка шектүү катары маркумдун келинчеги жана эки кайнагасы кармалган. Маркумдун жакындары бүгүнкү күндө тергөөнүн адилеттүү жүрбөй жаткандыгын жана бул кылмыштын башында турган маркумдун келинчеги менен бул кылмышка жардам берип аралашкан жеңесинин эркиндикте жүргөнүнө нааразы болушууда. Жигитали Темирбаевдин апасы Бактыгүл Темирбаев баласы менен келинин ортосунда чыр чыкканын айтып берген. Мен баламды үйлөндүрүп, ушулар бактылуу тынч жашасын деп Орусияга иштегени кеткем. Той аштарга келип кетип жүрчүмүн. Окуядан 3-4 күн мурда балам чалып: "Апа, мен келиниңизди үйдөн башка бирөө менен кармап алдым. Ажырашам" деп айтты. Мен: "Кой балам, токтоп тур. Мен өзүм барайын, анан чечебиз" дедим. 3-4 күндөн кийин эле Жигитали жоголду деп кызым чалды. Мен өзүм барып издейин деп жолго чыктым. Мени оштон кызым менен сиңдим тосуп алды. Ошондо да мага эч ким өлдү деп айткан жок. Үйгө келсем адам көп экен. Мен киргенден кийин 20 мүнөт өткөндө баламдын жансыз денеси келди. Анын жаназасы болуп жатканын ошондо билдим. Баламды мүчөлөп мыкаачылык менен өлтүрүптүр. Азыр тергөөчү башка тергөөчүгө өткөрүп беришти. Тергөөдө келиним жана кылмышка жардам кылып катышкан келинимдин жеңесин да кармап, келинимди энелик укуктан ажыратып, 3 баланы мага өткөрүп берүүсүн суранам. Уулумдан калган 3 баланы багып алганга кудуретим жетет, деди ал. Маркумдун тайэжеси Канышбай Тешебаев аны менен акыркы сүйлөшүүсүн эскерген. Мени Жигитали тайын эдечү эле. Ал өлтүрүлгөн күнү мага телефон чалган. Тайыны, ал аялын айтып жатат: "Жок, балдарга бышырып берейин деп жумуртка алып келдим" деп айтты. Мен: "Каяка барат эле? Жүргөндүр да келет" дедим деп. Кийин эле Жигитали жоголуптур деп угуп, үйүнө жетип келдим. Келсем эл көп. Машиналар тизилип калыптыр. Милициялар жүрөт. Анан мен үйгө кирдим. Аял жүрүптүр. Аны дагы уруштуңарбы? Эмне болду? Сен бир нерсе кылгансың деп уруштум. Урушсам уялбай, көйнөгүн чечип эле: "Мына Жигитали менен мени урду" деди. Бир кезде алардын 3 класста окуган кызы келип калды. Мен атаңкана десем, атам бизге жумуртка алып келип, бышырбай эле уктап калды. Түндө турсам, свет жок, караңгы. 2 киши атамды алып чыгып кетти. Иним эшикке чыгам деди. Мен аны эшикке чыгарайын десем, свет жок. Стулду коюп, лампочканы буруп күйгүздүм. Үйгө кирип жаткандан кийин апам келди. Апам келип үйлөрдү аарчып тазалады. Эшиктен кулпун гүлдүн арасына ыргытып, кийин кайра алып келип аарчып илип койду. "Кишилердин үнү тагамдын үнүнө окшоду" деди. Мен милицияларды чакырып, "Мына кызы айтып жатат, ким экенин сурагыла" дедим. Ушул кыздын айтуусу жана кошунабыздын дүкөнүндөгү камерага түшкөн видеонун негизинде келинибиз, анын 2 агасы кармалды. Биз акыйкат тергөөнү суранабыз, деди ал. Маркумдун чоң атасынын баласы Максат Темирбаев иниси 9 бөлүккө жиликтелгенин кошумчалады. Иним жоголду деп издебеген жерибиз калбады. Аягында өзүнүн келинчеги бир туугандары менен өлтүргөндүгү билинди. Кийин анын денеси мүчөлөнгөн абалда келинимдин агасынын үйүндөгү дааратканадан табылды. Моргко барсам, Жигиталини мотофила менен аралап, балталап 9 бөлүккө бөлүптүр. Башы жок, ким экенин таанып болбойт. Ички органдары жок, бүгүнкү күнгө чейин таппадык. Кийин денесин сускоштоп, топтоп анан жаназага алып келдик. Өтө катуу мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, деди ал. Маркумдун кошуналары бул үй бүлө момун, коңшулары менен жакшы мамиледе экенин айтышкан. Видеого лайк басып, бул окуя боюнча өз пикириңизди калтырып кетиңиз. Жана каналыбызга жазылып, ушундай эң акыркы кабарлардан кабардар болуп туруңуздар. Подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып кетиңиздер.